Лейлик районунун алыскы Чурбек айылында миңдей тургун жашайт. 200дөй окуучу Ашар ыкмасында курулган эски мектеп имаратында билим алып, кыш мезгилдеринде кыйынчылыктарга кабылып келишкен. Шарттын жоктугунан айрым окуучулар башка жактан билимин улантууга аргасыз болушкан. Бул мектеп 1956-yıl işe salıngan eski mektep edi. Aşar jolu bilen Göle Keserden salıngan mektep bolgan kichkene gene bir. Mana o'shandan beri qancha odamlar o'tib ketdi. Bugungi kunda 50 balalari butun shart yo'liga baylanishdi. Tojikistonga, Isfanaga, boshqa joylarga maktab internatlarga borib o'qib o'qiydi. Beshkentda maktab internatlarda o'qib yurgandi. Элеттиктердин татыктуу билим алуусу үчүн жаңы имарат курууга аракеттер болуп келген. Бирок тиешелүү жактардан көңүл буруу болбогондуктан ушул кезге чейин майнап чыкпаптыр. Быйылкы жылы гана президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен май айынын аягында 225 орундуу мектептин курулушу башталган. Жылда ушул мектепти жаңылайбыз деген мага чейинки өкмөттөр дагы чуркап келишкен. Быйыл ушул президенттин жарлыгы менен чек арадагы айылдарга көңүл бургандыгына байланыштуу ушул жерге ушул өкмөт тарабынан 225 орунду мектеп курула баштап, мына азыр бүтүү алдында турат. Аталган айылда 90 жылдан бери толук кандуу шарты менен мектеп имараты курулбаптыр. 7 ай аралыгында 2 кабаттуу мектептин курулуш иштери дээрлик аякта жыл аягына чейин пайдаланууга берилүүсү күтүлүүдө. Көп жылдардан бери элеттиктердин көксөгөнү ишке ашып отурат. Бул мектептин башталганы май айынын аягында башталды. Сметалык баасы 67 миллион сом, уткан тендердин баасы 62 миллион сомго утту. Азыркы күндө 7 айдын ичинде мына окуу корпусуну бүтүрдү. Кичине документ иштерине байланыштуу токтоп турат. Ошол документ иштерин бүтүрсөк, ушу жаңы жылга чейин ишке беребиз деген ойдобуз. 1932 ушул жерде ликпез түрүндөгү мектеп болгон. Ликпез деген ал мезгилде ликвидация без грамотности, сабатсыздык жоюу боюнча ачылган. Мына ушул 90 жылдыгында мына жаңы мектептин курулушунун бүтүп атышы абдан чоң тарыхый символика деп эсептеймин. Элдин муктаждыгы, элдин мүдөөсү мына ушул болчу. Мына ушунча жылдын ичинде ушул жерде жашаган эң четки айылда жашаган өзгөчө этникалык топ болгон чарбак эли мектепке өтө зарыгып, өтө муктаждык абдан зор эле. Баткен облусу боюнча жалпы 32 мектептин курулушу жүрүүдө. Жыл аягына чейин 9 билим уясы курулуп бүтөт. Эскерте кетсек, облуста 26 мектеп авариялык абалда болсо, быйылкы жылы алардын ичинен 13 мектептин курулушу жүрүп жатат. 7 мектеп республикалык бюджеттен каржыланып, калганы сырткы булактардан курулууда. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.